Акыркы убакта биздин коомдо жаңы сөздөр, көп жаңы сөздөр кирди да. Алардын арасындагы бир сөз бул феминизм деген сөздү акыркы күндөрдө көп колдонуп атабыз да. Эми мындай аялдар өзүбүздүн укугубузду аябай өтө бийик кылгыбыз келип атат, аброюбузду көтөргүбүз келип атат, чоң бизнестерди өзүбүз алып баргыбыз келет, чоң машинени өзүбүз айдагыбыз келет, балдарды өзүбүз эле эркексиз эле, күйөөсүз эле баккыбыз келет. Анан мен өзүмдүн бүгүн бир жакшы оюмду бөлүшөйүн дедим да. Аял канчалык күчтүү болсо деле, ал миллион тапса деле, миллиард тапса деле, ал бизнесте өтө ийгиликтүү айым болсо деле, ал балдарын өзү эч кимге мындай кор кылбай, эч ким көз каранды кылбай, баардык жагынан каражаттарын баарын тең төлөп, эчтекеден муктаж кылбай багып жатса деле, биздин өз жаратылышыбыз бар да, бул аял болуп жаралгандан кийин сөзсүз биз жаныбызда бир күчтүү кол, же баягы сильное плечо деп коет орусча, бир күчтүү адам жаныбызда жүргөнүн ар бир аял каалайт да. Ошондуктан биз канчалык сыртыбызга билгизгибиз келбей, жок мен укмушмун, кыйынмын, мен эркеги жок эле, күйөөсү жок эле, баарын сонуңдуп атам деген менен аркы жан дүйнөбүз баары бир күчтүү эркекти каалап турат. Ошондо же ата жардам берсе, же бир балдарым күчтүү болуп кетсе, же бир тууган эркек бир туугандарым күчтүү болуп кетсе, же жанымда жүргөн партнерим күчтүү болсо деген ой дайыма бизде бар да. Ошондуктан урматтуу айымдар, биз аны айткыбыз келбей канчалык жашырсак деле, биздин жан дүйнөбүз дайыма ошону сурап турат да. Ошондуктан биз Алладан ошо жаныбызда бир дайыма бизди колдогон, бизге бир күч кубат берген, бизди эркелеткен, биздин мындай бир каалагандарыбызды аткара турган, биз мындай аял экенибизди билген, сезген, ошо аялдыгыбызды коргогон ушундай бир эркектер жүргөнүн дайыма Алладан сурашыбыз керек.